грамотный эме проект жазсак, буюрса бериле турган иш Тогуз Тору районунда Арис уюм аткаруучу Каса Миң жергиликтүү коомчулукту колдоо үчүн кошумча каржылоо долбоору старт алды. Бул долбоорго Тогуз Тору районунун 5 айыл аймагы да толугу менен кирген. Аристин жергиликтүү жамааттарды колдоо кошумча каржылоо долбооруна бүгүнкү күндө Тогуз Тору районуна келип алгачкы тегерек столду өткөнүн атабыз. Азыр негизги долбоордун максаты бул жакырсыздыкты кыскартуу жана ошондой эле экономикалык шарттагы турмуштун жашоо каражаттарын калпына келтирүү. Биз долбоордо негизинен социалдык инфраструктураларды жакшыртуу боюнча акча каражатын беребиз. Мында медициналык жактан негизинен медициналык тармакты ФАП болобу, ГСУ болобу, ошол райондук больница болобу, ошолор капиталдык ремонттон өткөзүү, алар же болсо ичинде эмеректер менен камсыз кылуу болуп эсептелет. Экинчи багытта бул экономикалык шартта. Мында ошол эле чөйрөдө, ошол эле өрөөндө жаш адистер, жанагындай бизнес чөйрөсүндө иштеген жаштар болсо, ошолорду колдоо максатында мында акча каражатын алса болот. Бул ар бир айыл өкмөткө атайын белгиленген акча каражаты бар. Ошол белгиленген акча каражаттан чектен чыкпастан ошол акча каражатын толугу менен бул айыл өкмөттөр алат. Каса Миң жергиликтүү жамааттарды колдоо долбоору бул COVID-19 кесепетин алдын алуу максатында бул каржыланып жатат. Ошондуктан биз негизги приоритет кылып медицина тармагына акча каражатын көбүрөөк беребиз. Бул долбоорго жалпы 150 айыл аймак кирип, биринчи циклда 50 айыл аймагында долбоордук иш-аракеттер башталып, ал эми экинчи циклда жалпы 3 облустан калган 100 айыл аймагында өз ишин баштады. Аталган долбоор тарабынан долбоорду ишке ашыруу мезгилинде районго же башкача айтканда 5 айыл аймагында жалпы суммасы $390 өлчөмүндө инвестиция тартылат. Аристин жаңы долбоору Тогуз Тору районуна келди бүгүнкү күндө. Азыр Кудай буйрса талкууланып, тегерек стол өткөрүү алдында турабыз. Биздин Каргалык айыл өкмөтүнө дагы $108,000 бөлүнүптүр. Буйрса долбоордун алкагында эл менен макулдашып, көйгөйлүү маселени коюп, ошол бөлүнгөн каражатына социалдык объектлерди куруу, капиталдык ремонттон өткөрүү бар экен. Буйрса районубуздун айыл өкмөтүнүн экономикасын көтөргөн жакшы долбоор проекти болот деп эсептейбиз. Долбоордун негизги максаты бул социалдык экономикалык инфраструктураларга грант каражаттарын гана берүү эмес, ошондой эле жергиликтүү коомчулукту жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы элдин өз муктаждыктарын аныктоого дагы тартуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө ушул долбоорду ишке ашыруу мезгили ичинде биз коомчулуктар менен социалдык мобилизациялоо иштерин да жүргүзөбүз. Ошону менен бирге климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана анын кесепеттерин жумшартуу иш-чаралары боюнча дагы бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшү боюнча жарчыларды, ошондой эле долбоор алкагында коомдук репортерлорду жана биздин ушул маалыматтык таратуу иш-чараларын жүргүзүүчү жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүн дагы окутуу, алардын билим дараметин көтөрүү багытында дагы бир топ иш-чаралар болот. Андан сырткары ушу кошумча нарк зинжирчасы боюнча дагы аярлуу катмардын өкүлдөрүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү тарабында дагы алгылыктуу иштер жүрмөкчү. Тегерек столго райондук мамлекеттик администрация өкүлдөрү, айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештин өкүлдөрү, тийиштүү мекеме уюмдар, коомдук уюмдар, массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышууда. Долбоордун максаты Каса Миң электр чубалгыларын бойлото жайгашкан максаттуу облустарда кызмат көрсөтүүлөрдү, жашоо каражат булактарды жана коомчулуктун катышуусун жакшыртуу максатында социалдык жана экономикалык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө коомчулуктарды тартуу болуп саналат. Раиса Кылтаева, Тогуз Тору FM жамааттык радиосу.